Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн биз саламаттыкты сактоо тармагынын абалы, медициналык кызмат көрсөтүүнүн баасы жана сапаты тууралуу кеп кылабыз. Студияга депутаттар Осмонбек Артыкбаев, Алмазбек Токторов жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Акылбек Калыков чакырылды. Кош келдиңиздер. Мындан мурдараак саламаттыкты сактоо министрин дагы маекке тарткан элек, көрүп алалы. Саламаттык сактоо тармагы экономиканын айнеги. Бирок 10-15 жылдан кийин гана көрүнө турган. 10-15 жыл. Ал эми ошол саламаттык сактоо системасын оңдош үчүн эмне керек? Сиз тышкы инвестиция жөнүндө айттыңыз. Ал эмнени билдирет? 2 жылдан бери иштеп атам. 2 жылдын ичинде 5 жыл өкмөткө кетти. Инвесторлор туруктуу бир партнер менен иштегиси келет. Бул бир чындык. 10-15 жылдан кийин Кыргызстандын саламаттыкты сактоо абалы кандай абалга түшөт? Начаргабы же жакшыгабы? Жакшы болот. Анткени эмне кылам? Бүгүнкү күндө айтып атпайм. Жакшы оорукана болмойт, жабдуулары жакшы, сапаттуу медицина болбойт. Бүгүн эмнеге биздин элибиз тышка чыгып атат? Эмнеге? Сапат издеп атат. Күтүп отуруштун кереги жок. Мына уже башталды. Мен келгенде 1 жыл мурун сиздер сураганда айттым эле, бүгүн жүрөк операциялар боюнча чет мамлекетке кетүүнүн кереги жок. Биз бул проблеманы мамлекеттик да жеке менчик больницаларда чечтик. Бир гана проблема калды. Жаңы төрөлгөн балдардын жүрөктөрүн, кемтиктерин тазалоо боюнча. Бөйрөсө аны дагы жакын арада чечебиз. Бүгүнкү күнү врачтардын орточо маянакысы 10 000 сомдун тегерегинде деп атат. Ушундай төмөнкү айлык акы менен кесипкөй врачтарды келечекте сактап калуу мүмкүнбү? Экономиканын өнүгүшүн билип туруп, кирешени билип туруп, жок акчаны келгиле маянаны көтөрөлү деп популисттик кылган бул туура эмес. Саламаттыкты сактоо системасынын абалы барган сайын жакшырып атат. Анын натыйжасын мындан 10-15 жылдан кийин көрөбүз деген пикирге сиз кошуласызбы? Эмне жөнүндө айтып атат министр, мен анча түшүнгөн жокмун негизиненчи. Бүгүнкү акыбал ушундай. Бүгүн эми биз билебиз да. 2000 жылга чейин Манас программасы иштеген реформа, андан кийин Манас Талиби программасы иштеген. Мына андан бери мына 2011 жылдан 16 жылга чейин азыр уланып баратат. Ден соолук реформа программасы иштеп атат. Мен ушулардын баарын окуп чыктым да, негизинен. Бирок өтө көп нерселер жазылган, өтө татаал нерселер жазылган. Бирок мындай бир системалык жылчык болуп, мындай бир нерсени көргөн жокмун да, мындай жыйынтыкка бараткан. Негизинен бул жерде мага ошондой түшүнүк болуп атат. Биз көп нерсени баштап алып эле бир ошонун кайрын алып барышын жыйынтыгын көрүп билбей мындай тактай албай аткансып сезилет. Жана сиз бир канча улуттук программаларды айтпадыңызбы? Саламаттык сактоо тармагындагычы. Ал эми азыркы абал кандай? Азыркысы кандай абалда турабыз биз? Жакшыртуу, жакшылык, мындай жакшы жылыштар боло турган абалда турабызбы же тескери? Менин оюмча ушул жерде мындай бир системалык багыттуу бир иш жүрүп атканын байкабай атабыз да, негизиненчи. Мына негизинен бул жерде 4 багыт боюнча иш жүргүзөбүз деп акцент коюшуптур. Бул жанагы жүрөк оорусу менен байланыштуу экен, экинчиси бул репродуктивный аялдар маселеси менен байланыштуу, үчүнчү ВИЧ-спид дейт. Ушуну негизинен бир 4 багыт боюнча акцент кылып, ошонун негизинде бул ишти жүргүзөбүз деп. Бирок медицина бул негизинен бул толук комплекстүү маселе да. Бул жумуш менен экономика менен байланыштуу нерсе. Ушунун негизинде мындай ийгиликке жетип, ошол көрсөткүчкө жетип, мына ар бир адамга айлыгына карабай, маянасына карабай, анын байбы кедейине карабай, ошого мындай сапаттуу жанагы саламаттык багыт боюнча кызмат ала турган системалар бар экен да, иштеп атканын көрүп келдик. Мисалы үчүн ошол өтө жогорку деңгээлде биздин баягы илгерки постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан алдыга чыккан бул Эстония экен. Эстония. Ошол жерде жанагы жумушчубу же кызматкерби, байбы же кедейби, бардыгына тегиз бирдей сапаттуу ошондой медициналык кызмат алуу шарт түзүлгөн экен да. Эми ошону изилдеп карап көрсөк, бул жерде эч кандай татаал нерсе жок экен. Анан мына биздин программаны карап, тиягын салыштырып караганда бир биздики ушунчалык аябай биринин үстүнө бирин баскан бир чоң чакшылекей мындай программа экен.
вот анан ошонун тартибине келтирип туруп жанакындай жакшы тажрыйбаларды биз киргизишибиз керек экен. Мына Эстонияга сиз дагы барып келипсиз ушубузга караганда. Анан кийин негизи ушул системаны ушул чоң тармакты оңдоодо жалаң эле иштин баардыгын, жоопкерчиликтин баардыгын өкмөткө же министрликке жүктөп коюу туура болбосо керек албетте. Сиз ушул азыркы абалдан чыгуунун жолун эмнеден көрүп турасыз? Эгер жанагындай чоң программалар жардам бербей атса, эгер биз ушул парламенттен депутаттардын айткан сын пикирлери жардам бербей атса, эмне кылыш керек? Эстонияга бардык. Эстониянын ошо здравоохранительный саламаттык сактоо системасын көрүп келдик. Ал жерде алар убакытты жоготпой ошо союз тараганда эле аракетин кылышкан экен. Азыр ошо жемишин көрүшүп атат да, результатын көрүшүп атат. Ал жерде могу системаны түзүшүптүр. Ал жерде мына фонд обязательного медицинского страхования деп коет бизде милдеттүү медициналык камсыздоо фонду. Аларда касса здоровья деп коет экен. Ал жерде каржылоо маселеси чечилиптир. Ал жерде бизде 2% отчисление болсо, аларда 13% экен. Көрөк. Алардыкы көп, ошол жетиштүү. Азыр элин ошо менен камсыз кылышып атыптыр да. Анан мен дагы бир токтолуп кете турган нерсе, эми каржылоо маселесин жана бюджеттен күтүш керек деп, мына бюджет бериш керек. Бюджеттик эмес фонд мындай фонддордон келиш керек деп положениясында да жазылган. Инвестор тартыш керек. Инвестор тартыш да кыйын. Анан могу жерде бюджетин карасак, бюджетинде основной эле жанагы соцфонддон алат, анан бюджеттен алат. Башка мындай тартылган каражаттар жок да бюджетинде. 96-жылы ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду түзүлгөндө дал ушул медицинаны куткаруу эле эмес, аны өнүктүрүү максаты коюлган, туурабы? Куткарып эле тим болбосо мындан ары өнүктүрөбүз, заманбап жабдууларды алып келебиз, врачтарды дайындайбыз, кадрларды дайындайбыз деген бир убадалар берилген да. 20 жыл өткөндөн кийин ушул сиздердин мекеме өзүн өзү актады деп эсептейсизби? Эмне үчүн жанагы 2% төлөм жетпей жатат? Ошо 90-жылдын аягында мына агайларым деле билет, саламаттык сактоо мекемелеринде дары-дармек эмес, ошо маяналарын 3 айлап, 4 айлап албай калган убакыттар болгон да. Билесиздер да. Ошо медикаменттер да, дары-дармектер да ошо карызга алып, карызын 1 жыл, 2 жылдан чейин кутула албай жүргөн убакыттар болгон да. Анан ошондо милдеттеме келип чыккан. Саламаттык сактоо системасын сактап кала алабызбы, жокпу? Кандай методдорду колдонушубуз керек депчи. Ошондо 92-жылы мыйзам чыкты, медициналык камсыздандыруу боюнча. 96-жылы президенттин указы менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду пайда болду. Ошол жерде 2% деп айтып атпайбыз, ошол милдеттүү медициналык камсыздандырууга акча каражаты бөлүндү да. Негизинен биринчи милдет ошол системаны сактап калуу. Бул жерде да ошо камсыздандырган акча каражаттары саламаттык сактоо мекемелеринде дары-дармек менен камсыз кылууга өзүнүн салымын кошту деп айтсак болот. Эми сиздер багы сактап калдык деп эсептейсиздер? Эми биринчиден ошондой нерсеге бардык да. Бирок өнүктүрүүгө жеткенде. Анан кийин экинчи этабы болуш керек бул нерсенинчи. Реформа деп атпайбызбы? Реформа бул жөнөкөй эле саясий реформа бул ар дайым болуп турчу нерсе да. Башка өнүккөн мамлекеттерде биз азыр реформа жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Ошол мисалы ошол 2% төлөм жетиштүү болдубу же болгон жокпу? Эми убагында Эстониядагыдай кылып 13%га чейин жеткириш керекпи? Ушул суроого эле жооп берсеңиз. Эми негизинен 2% деген ошо 20 жылдан бери 2% пайыз болуп келип атат да. Бирок ошонун экономдуу, эффективдүү пайдалануу жолдорун биз карап атабыз. 2001 жылдан баштап ошол бардык саламаттык сактоо мекемелеринин каржылоосу 3 этаптан турган да. Райондук бюджет, областтык бюджет, анан республикалык бюджет. Ар бир саламаттык сактоо мекемелери ошол райондук бюджеттин шартына жараша каржылоону алып турган да. Мисалы Бишкек, Ош, Жалал Абад, Чүй областтары булар жетиштүү каражат топтоп, анан саламаттык сактоо мекемелерине каржылап турган. Тең салмактуулук түзүлгөн да. Башка дотацияда областтар ошо каржылоо системасына саламаттык сактоо системасына азыраак жеткен эмес да.
жетпеген ошонун негизинде анан кийин республикалык деңгээлге көтөрүлүп чыккан. Бул экинчи этабы болуп атат. Өткөн аптада парламентте ушул саламаттыкты сактоо тармагын талкуулаганда кесиптештериңиздердин бири ансыз деле бирөөлөрдүн баягы чөнтөгүнө врачтардын колуна акча берип аткандан кийин антпей эле расмий түрдө акы төлөөчү медицинага өтпөлүү деген сунушту айтты, бирок катуу сын пикирге кабыл алды. Сиз эмне деп ойлойсуз? Мисалы Кыргызстан азыр кайсыл багытта барыш керек? Чын эле ошол атуулдар ошол медицинага акча төлөп, бирок сапаттуу кызмат алуу багытына коркпой эле өтүш керекпи, же болбосо азыркы эле системаны өнүктүрүп кетсе болобу? Негизинен ар бир Кыргызстандын жараны буга акча төлөбөш керек. Булар жанагы негизинен атайын фондко иш берген ишкана, эгерден иштеген адамдар болсо, ар кандай статуста башка жарандар болсо мамлекет төлөп бериш керек дагы. Бул жерде бир атайын мынау биздин азыркы фонд өнүгүп, чоң мамлекеттик деңгээлдеги улуттук каржылоо фонду түзүлүш керек. Бул дүйнөлүк тажрыйба. Анан ар бир жаран айлыгына карабай 5.000 алабы, 10.000 алабы ошол фонддун эсебинен толук колдонуп дарыланууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы бүт иштеген адамдардын баардыгы ошол фондко отчислять этип туруп, жетиштүү деңгээлде, мисалы үчүн Эстонияда 13%, биз аны эсептеп чыгышыбыз керек. Жалпы бул социалдык налог Эстонияда 33%, биздин Кыргызстанда 27%, менин оюмча. Ошонун бир бөлүгү пенсиянын фондко кетет, бир бөлүгү башка жака. Ошонун баарын чаржаат кылбай бир колго бериш керек. Анда эмне үчүн мисалы биз бүгүн жанагы министрликтен же болбосо өкмөттөн реформаларды эле талап кылууну мындай кое туруп, элге кайрылып, мына ушул өзүңөрдүн ден соолугуңарга төлөөчү учур келди, өзүбүздүн ушул системаны чогуу чаран сактап калалы, милдетти камсыздандырууну болобу, же болбосо жанагы коммерциялык негизде кызмат көрсөтүүнү болобу, ошол жака акча топтойлу деп мындай кайрылбайсыздар, Эми мындай да, дүйнөдө мындай адам ооруп калса, ошо дарылоо маселеси өтө мындай оор да. Өнүккөн мамлекеттерде бай кишилер дагы мындай өзүнүн дарылоо маселесин өзү чече албашы мүмкүн да. Анча-мынчасы чече албайт. Себеби өтө көп каражат керек болот да. Ошон үчүн мындай камсыздандыруу фонддору түзүлгөн дүйнөдөчү. Анан биз дагы мына элде азыр мына ансыз деле больницага төлөп атасыңар, доктурларга берип атасыңар, фармацевттерге берип атасыңар. Мындай толук кандуу эле платный медицина кылайлы, ошого өтүп алайлы дегенден азыр ал убакыт келе элек. Полностью коммерческий кылып койгондо болбойт. Ошон үчүн могу промежуточный этап деп могу камсыздандыруу фонду. Бирөөсү ооруйт, бирөөсү оорубайт. Туурабы? Ошо ооруган кишиге ошол фонддон акча бөлүнүш керек. Оорубаган киши ал жардамга муктаж эмес да. Ошон үчүн жана Осмон Мамеджанович айткандай, эң туура биз шарт түзүп беришибиз керек да. Эң туура маселе. Мамлекет өзү саламаттык сактоо тармагын өзү тейлеп, толук кандуу тейлей албайт. Анан биз эми өнүгүп атабыз, эми өнүккөн мамлекеттерде да ошол проблема бар да. Ошол Эстонияда да проблема болуп калышы мүмкүн да. Шарт түзүү дегенде жана мыйзамдык жактанбы? Мыйзам жагынан, мыйзам мына реформа, анан мыйзам чыгыш керек. Ошол жеке менчик клиникаларга шарт түзүп беришибиз керек да. Ошолор келип иштей турган. Ошол фонд алар менен договор түзүп, аларга акча которуп туруш керек да. Ошо парламентте ошондой аракеттер барбы? Эми парламентте биз колдойбуз келе турган болсо, биз дагы азыр ойлонуп атабыз. Биз мына Эстонияга барып келгенден кийин азыр Осмон Мамеджанович группанын башчысы, ошол сунуш даярдап атабыз. Ошол маселе боюнча чоң сунуш даярдап атабыз. Ошол ар тарабынан карап атабыз, адистер менен акылдашып атабыз. Ошол маселени даярдап чыгабыз. Ошондо да парламенттен демек парламенттен баягы сунуштар болот, өкмөт тийиштүү мыйзамдарды, реформанын баягы долбоорлорун сунуштап келиш керек. Ошону бүтүп атабыз. Токтоп коеюн. Биринчиден, бул жерде милдет реформа, ушуну ишти тейлөөнү жайга келтирүү милдет бул өкмөттүн милдети.
Вот ошолор түзүп чыгыш керек. Мына реформа боюнча программа жазып чыгыш керек. Программанын жазылышы мурунку жанакы өткөн тажрыйбага таянып, Манас, анан Манас Талиби, анан кийинки программа ден соолук, ошонун баарын карап, мына ошолордун ичинен анча мынча көп бир маселелер чечилди да. Ошонун негизинде таянып, азыр 1,5 жылдан кийин бул программа бүтөт, жаңы программа жазыш керек. Азырдан баштап ошонун үстүндө Минздрав башында туруп, өкмөт менен бирге программа даярдаш керек. Ошол программанын негизинде биз айтып атпайбызбы? Төлөгөндө бул ар бир адам барып больницага бар акча төлөбөйт. Бүт иштеген ишканалар азыркы налог төлөгөн сыяктуу эле төлөй берет. Анча деле көп нерсе кетпейт бурунку эле. Вот эң башкысы ушул төлөнгөн социалдык налогдун бир бөлүгүн ошол жанакы камсыздандыруу багытына жөнөтүп жетиштүү деңгээлде. Мисалы үчүн Эстонияда 13%, Бизде 2% эмес, андан көп. Андан көбүрөөк болуш керек дагы ошол деңгээлде. Ошонун негизинде вот жана биздин жарандар больницага барганда акча төлөбөй, вот ошондо страховой жанакы полису менен эле барып туруп, вот деңгээл жетиштүү деңгээлдеги жанакы саламаттык сактоо боюнча кызмат алыш керек. Вот жалаң эле мындай дарылоо эмес, алдын ала профилактикага да ушул багыт боюнча акча бөлүнөт да. Негизинен бул жерде жанакы коммерциялык деген айтканда бул ар бир адам акча төлөй баштайт дегенди билдирбейт. Кассага барып акча төлөйт. Жок, мунун баардыгы система түзүлөт. Ошонун системанын негизинде ар бир адамга жанакы медициналык кызмат алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизинен бул налогду бүт жалпы эл төлөйт. Бирок жалпы элге ошончолук аябай терең негиздеги жанакы медициналык кызматтын кереги жок да. Кээ бир дарыланат, жаштар дарыланбайт, мисалы үчүн, кээ бир дарыланат. Иши кылып бири-бири менен жардам берип, дарыланып турган адамдарга шарт түзүп берүү деген система да. Вот бул жерде бул чөнтөгүнөн алып туруп акча төлөөнү билдирбейт. Бул ушул эле налоговый системаны реформа кылып, системаны өзгөртүп, анан кийин жанагындай иш жүргүзүү. Биздеги бюджеттеги акчанын баарын больницага курганга, өтө кымбат оборудованияларды алганга, анан жанакы министр айтып атпайбы? Мисалы үчүн биз кантип анан тиги популист болуп акчаны көбөйтөбүз, бюджетте акча жок деп. Бул негизинен ошол жанакы реформанын жоктугунан боюнча ушул сөз чыгып атат. Ушул эле деңгээлде бир аз өзгөрткөн негизинде, оптималдык башкаруу системаны өзгөрткөн негизинде айлык маселеси чечилет. Сапатына жараша жанакы эмне деп коет, доказательный медицина деп коет. Ошол кызматына жараша жакшы саатына акча төлөнүп, биздин врачтар акчаны жогорку деңгээлде алат. Жескиликтүү жер деңгээлде айлык маанайсын алып, ошол элди дарылап кызмат көрсөтөт. Мамлекет жанакы больница курам, оборудование курам деп туруп убара болбойт. Аны жеке менчик банктар аркылуу алып келет. А мамлекет көзөмөл кылат. Анан колуна келбеген жанакындай иштебеген адамдарга ошол жетиштүү деңгээлдеги бюджеттен бөлүп, ошонун эмесин төлөп берет, жанакы камсыздуусын төлөп берет. Вот ушул система түзүш керек. Бул чөнтөк менен барып, дарылануу барып, жана кассага акча төлөп, чек алып, дарыланууну билдирбейт да. Ошону бир туура түшүнүш керек. Бул жерде ошонун шартына келип туура система түзүп туруп, реформаны баштоо маселеси туруп атат. Баары эле ошо каржылоо маселесине ошо атуулдар ушул системанын өнүгүшүнө канчалык салым кошо алат деген суроого барып такалып атпайбы? Мисалы милдеттүү мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду толук кандуу иштеп кетиш үчүн багыл, толук кандуу атуулдарга багыл медициналык сапаттуу кызматты тартуулаш үчүн канча пайыз ошол төлөмдүн деңгээли көтөрүлүш керек деп ойлойсуз? Эми мындайда эсеп барбы сиздерде? Андай эсеп бар. Негизинен айтып атпайбы, ошо Эстония депчи. Эстонияда 13% болгондо ар бир жаранга 1000 евродон жылына бөлүнөт экен да. Акча каражаты каралат экен ошо медицинагачы, орто эсеп менен. А бизде $38 тегерегенде болуп атат бир жарангачы. Бул дагы өтө чоң айырмачылыкты белгилейт да. Анан депутаттар туура айтып атат. Аларда дагы проблема бар. Эч кандай мамлекет мен медицинага акча ашып атат деген уга элек менчи. А экинчи айтып аткан сунуштап аткан механизмдер азыр бар. Ошол эле частный саламаттык сактоо мекемелери мененчи биринчи жолу ошо республикалык бюджеттин акча каражатынан ошол былтыр баягы гемодиализ менен неметилген алектенген саламаттык сактоо мекемелери менен түздүк да, договор түздүк. Ошонун негизинде быйыл мурда бир сеанс, гемодиализдин сеансы 5800-6000 болсо, азыр ошону 5400-гө түшүрдүк да.
Бул дагы баягы конкуренциянын жыйынтыгы болду. Ушу жанагы камсыздандырууга Анан кийин, атуулар канча болуш керек? Бул эми- жол менен сиздердин эсеп боюнча. Мынандайда биз мамлекеттик кепилдик программасын аткарабыз, анан кошумча дары-дармек менен камсыздандыруу программасын аткарабыз да. Мамлекеттик кепилдик программасы азыркы берип аткан акчанын дефицити 40% деп. Буну биз эле эмес, бүткүл дүйнөлүк банктагы, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдары да айтып атат. 40%га азыркы берилип аткан акчада дефицит болуп атат депчи. Эгер ушул акча каражаттары чечилсе, сунуштагы туура болуп атат. Мен ойлойм, жакшы жылыштар болот деп. Демек баягы 40%га көбөйүш керек. Азыркы каржылоо 40%га көбөйүш керек деп. Негизинен мындай да, азыр иш кылбаган адам шылтоо табат да. Бизде көп шылтоо. Бул жерде акча жетпейт, башка жетпейт. Кеп акчада эмес, кеп туура системаны түзүү маселеси болуп турат. Жанакы азыр айтып атпайбы, Эстонияда $1000 керек экен, жумшалат экен, бизде 38. Биз ошол системаны туура түзбөгөнгө байланыштуу биздин акыбалыбыз ошондой деңгээлде болуп атат. Биздики чала өлтүргөн жаан сыяктуу да. Биягын баштап коебуз, биягын жеткирбейбиз, башынан койгон суубуз тиги аягына жетпейт да. Чала була. Ошого жараша бизде азыр башаламан болуп, бул негизинен система иштебей атат. Ошонун аркасынан бизде азыркы ден соолуктуу багытында дарылоо маселеси бекер да эмес, бекер да эмес. Ошол убакта коммерциялык багытта кетип атат да. Чаржайт. Ошол убакта ар бир жарандын толук кандуу дарыланганга мүмкүнчүлүгү жок бөгөт. Ошон үчүн өкмөт түздөн түз чечкиндүү түрдө ошол системаны алып келип туруп реформага барыш керек. Ошонун аркасынан биздин жарандар, ар бир жаран, Кыргызстандын жараны сапаттуу жанакы медициналык тейлөөгө жетишет. Гемодиализди чечтик деп атпайбы? Гемодиализди чечкенде, мисалы үчүн Эстониядагы ушул гемодиализге муктаж болгон ар бир жаран сөзсүз ушуга толук кандуу дарыланат. Биздикилер толук кандуу дарылана албайт. Аз анча мынча жардам берет, калганына дагы эле акча жетпей калып калат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул системаны аягына жеткирбей сайын сапаттуу медициналык кызмат көргөзүү бизде болбойт. Ошон үчүн реформага барыш керек. Бул эң башкысы. Экинчиден ар бир адам төлөбөйт. Бу жерде жалпы жанакы налогдун эсебинен мындай фонд түзүлөт. Ошол фонддун эсебинен кимге дарылануу керек болсо, ошол колдонуп, ошол дарыланат. Ошонун негизинен жалпы биздин элибиздин ушул багыт боюнча акыбалы жакшырат. Рахмат. Маегибиздин соңунда медициналык кызматтын сапаты жана баасы кандай деген суроону биз Бишкектеги жөнөкөй тургундарга дагы узатканбыз. Көрүп алсак. Кандай деп ойлойсуз? Азыркы тейлөөнүн акысы арзанбы же кымбатпы? Кымбат эле. Сиз мен ошентип ойлойм, кымбат деп ойлойм. Жеңилдиктер каралганбы? Жеңилдиктер каралган жок. Каралган, бирок төлөдүк жатканыбызга, дары-дармектерибизди сатып алабыз ошо. Бирок жеңилдиктер бар, Билбейм, пенсионерлерге жеңилдиктер бар, а так жаштарга жок. Мен пенсионердин льгота алам, ар бир жерде процент. Аптекадан берет, 5% каржы алам. Эми льгота эмелерге эле, инвалид анан эмелерге, анан бизге окшогондорго льгота жок, конечно, баарын сатып алабыз. Мен 2 инвалид, меники бекер дарылайт баарын. Жакшы, Жеңилдиктер каралган, бирок экстренный болуп келгенде ал жеңилдиктер каралбай калып атпайбы, направлениясы жок. Биз инвалидностьбуз бар, экстренный болуп келдик, бүттүк, платный болуп атат. А инвалидность эмнеге берди? Коммерческое боста. Платный болуп калды да. Бүт анализибизди бардыгыбызды платный төлөп атабыз. Экинчи группада инвалид, пенсионер. Союз убагындай болуп, больницага жаткызып туруп, обследовать этсе жакшы болот элек. Кээрлери сорго отурган немелер бар да. Анан бардык аппараттарга, кабинеттерге кирсе, анализ тапшырсын. Очередь шундук. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Саламаттыкты сактоо тармагындагы реформалар жана калкты медициналык тейлөөнүн сапаты тууралуу кеп кылдык. Студиябыздын коноктору депутаттар Осмонбек Артыкбаев, Алмазбек Токторов жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Акылбек Калыков болду. Ден соолугуңуздар чың болсун, оорубаңыздар.